Булар эмне үчүн 15%ды коюп алган? Өтө көп арыз кайрылуулар болду да. Өтө бат убакытта доллардык миллионер болгондор бар. Кафе ресторандарда телөө акыга деп кошумча 15% акча алууга тыюу салуу пландалууда. Буга элдин, аны менен катар чет өлкөлүк жарандардын нааразычылыгы себеп болгон. Кызмат көрсөтүүгө акча алууга тыюу салуу үчүн 3-4 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Азыр мунун үстүндө экономика министрлиги, юстиция министрлиги жана монополияга каршы кызмат иштеп, тиешелүү жол жоболор даярдалууда. Бүткүл дүйнөлүк практикада мага дагы мына чет өлкөлүк граждандар да кайрылды да. Эмне үчүн силерде бул мындай сөзсүз түрдө төлөнө турган төлөм болуп калган? Бул деген керектөөчүнүн каалоосу болуш керек депчи. Андан тышкары дагы мына бизде өтө көп арыз кайрылуулар болду да. Алар айтып атат, эмне үчүн карабайсыңар? Булар эмне үчүн 15%ды коюп алган? Эмне үчүн 5 эмес, эмне үчүн 10 эмес да? Кайдан чыкты бул маселе деген боюнча кайрылуулардын негизинде анан атайын тиги президенттин администрациясынан дагы бизге тапшырма келип түшкөн. 1-сентябрга чейин биз бул тапшырманы аткарышыбыз керек. Ресторан бизнесинин өкүлдөрү билдиргендей, телөө акысына алынган акчаны бир эле официант албайт. Анын бир бөлүгү ашпозчу, бармен жана башка кызматкерлерге берилет. Ошондой эле телөө акынын ичине кардар колдонгон идиш-аяк, эмерек жана башка кафедеги буюм тайымдарга кеткен чыгымдар кирет. В 15% обслуживания входит не только работа официанта, это полностью обслуживание, то есть это начиная от посудомойки, технички, даже расходники, они все включены в эти 15%. То есть то, что люди говорят, что эти 15% полностью официанты не получают, это еще раз идет то, что люди не понимают, что это полностью обслуживание данного заведения, не только человека, который принес вам еду, потому что эту еду до официанта тоже, эти тарелки, на которых вам выносится блюдо, они тоже вымываются, вычищаются. То есть это совокупный процент за обслуживание в заведении. Монополияга каршы кызматтын жетекчисинин айтымында, мыйзам боюнча кафе-ресторандар кардар каалабаган, сурабаган нерсе үчүн акы албашы керек. Маселен, музыка үчүн деп акча алууга болбойт. Мындай көрүнүштөр болбошу үчүн мыйзам түрүндө тыюу салынганы жатат. Алар туура, алар мынтип атат, официанттардын бардыгына биз ошол акчадан төлөйбүз деп атат. Бирок биз бардык практиканы билебиз. Алар ошол убакта бардыгын дагы төлөбөйт. Анын бардыгын биз келе атабыз. Булар өзүнүн рентабелдүүлүгүчү ошол сатып аткан тамактын ичинде турат. Мисалы үчүн өздүк наркын эзептеп келе турган болсок, мүмкүн ал бирөө 150 сом болоттур. Анда булар эмне үчүн 350ден сатып атат? Ал жакта рентабелдүүлүк турат да. Ошонун ичинен төлөш керекпи өзү? Негизи мындай логика боюнча алганда официантка мен кызыктар болгон жокмун да. Сатуучу кызыктар болуп атат да. Кызыктар болгон үчүн ал официантты алып атат да. Мен өзүм кызыктар болгон учурда мен төлөшүм керек. Бирок мен ошону чакырдымбы? Мен ошого макул болдумбу? Менен сурабай атпайм. Маселенин бардыгы керектөөчү сураган гана нерсени биз акы алганга болот. Жээналы Орозбаевдин айтымында кафе-ресторандар кирешелүү тармак. Бул чөйрөдө иштеп, миллионер болгондор бар. Эмне үчүн алар өзүнүн жанагы таап аткан пайдасынын эсебинен ошону төлөшпөйт? Мисалы үчүн чындыгын айтыш керек. Азыр Кыргызстанда эң рентабелдүүлүгүнүн бири тамак аш, мисалы үчүн кызмат көрсөтүүсү туурабы? Мисалы үчүн мен абдан көп билем бул боюнча өтө бат убакытта доллардык миллионер болгондор бар. Значит, бул деген эмнени айтып атат? Рентабелдүүлүк, кирешелүүлүк өтө эле жогору деген. Ошонун эсебинен берсин. Эмне үчүн ал менин эсебимден кылыш керек? Алтынай Качыбекованын айтымында кафе-ресторандарга тейлөө акы үчүн акча албай коюу маселе жаратпайт. Алар азыр тейлөө акыга деп алынган акчаны тамактын баасына эле кошуп коет. Бул өз кезегинде тамакты алып кетип, алдырып жегендер үчүн баанын кымбатташына алып келет.
Отменить процент за обслуживание, это будет включить это обслуживание в себестоимость блюда. То есть просто стоимость этого блюда вырастет на 10 или 15, там, 18 условно процентов. Да, возможно, это будет хорошо для того, чтобы считать человеку, который пришел пообедать, там, поужинать в заведении, но для тех, кто пользуется агрегаторами доставки, которые забирают на вынос или заказывают домой с доставкой, то есть стоимость этой же доставки вырастет, потому что если раньше люди заказывали или забирали на самовывоз, вот этот 15% обслуживания им не добавлялся. Монополияга каршы кызматтын жетекчиси телөө акы алууга тыюу салынгандан кийин тамактын баалары өтө кымбаттап кете турган болсо, анда алар тиешелүү чара көрө турганын белгиледи. Азырынча кызмат көрсөтүүгө кошумча акы алууга тыюу салына элек. Бирок жакынкы мезгилде мыйзам долбоору толук иштелип чыгып, парламент аркылуу кабыл алынат.